асаба кызылтуу айгайлаган ызычу, көк асаба кызылтуу көк жаңырган улуучу. Дал бүгүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу кабыл алынганына 30 жыл толуп отурат. 3 март жыл сайын өлкөбүздө мамлекеттик символикалардын катарын толуктаган туунун күнү ар дайым белгиленип келет. Дал ушул туу тууралуу, желек тууралуу биздин студенттарыбыз канчалык деңгээлде билишет. Анын кабыл алынган күнүн жана чечмелениши боюнча биз атайын сурамжылоо жүргүзүп студенттардын билимин текшермекчибиз. Алдыда биз менен бирге болуңуздар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу качан кабыл алынган? 92-жылы. Кайсы айда? Кайсы айда эле? 1994-жылы. 94-жылы. Кайсы айда? Анык билбейт экен. Эм. 92-жылы 3 мартта. 1993-жылы 3 мартта. Рахмат. 3 мартта. Кайсы жылы? 92-жылы. 3 март кандай күн? Мен андайлар билбейм. Кыргыз Республикасы мамлекеттик туусу кабыл алынганына канча жыл болду? Адам шарманда кылат кешкерди. Что он сказал? Adam şarmanla kılat keşfedi. 3 Mart kандай күн? 3 Mart? 5 Mart Акалпактар күнү. Ал 3 Mart, 3 Mart. Кыргыз Республикасы мамлекеттик туусу качан кабыл алынган? 3 март Кыргыз Республикасынын туусу белгиленген күн. 3 март кандай күн? Неменин эмне кабыл алган эле? Биринге кабыл алган күн эле. Ким жок? Кер жакын эле. Кер күн эле. Жок. Туу кабыл алган күн. Деп чечмелеп айтып берчи. Желектин түсү кызыл, ортосунда баягы түндүктүн сүрөтү бар, анысы сары. Ал түндүктө баягы 40 нур чачыраган, бул Манастын 40 чорозу деген түшүндүрөт деген уккам. 3 март билбейт экен. 3 март кандай күн? Ай, несен чыгат. 3 март деген күндө. А что, так можно было, что ли? Желекти сүрөттөп чечмелеп айтып берчи. Кызыл түстө жана ортунда түндүктүн сүрөтүнү көрсөк болот. Бул түндүктө кыр чороону билдирет. Рахмат чоң. 3 март Кыргыз Республикасынын туу күнү. Туу күнү. Тууну кимдер кабыл алышкан? 1992-жылы 3 мартта ошол жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Авторлор Айдарбеков, Жайчыбеков ушулар болот. Токто, бир суроо берем. Чоң кыз токтой болчу. Токто. 91-жылы 3 мартта болуш керек. 3 март кандай күн? 3 март. Жаздын 3-күнү да? Что он сказал? Жаздын 3-күнү. Желекти сүрөттөп айтып берчи анда. Желек. Неме кыргыз үйдүн туусу бар. Анан күн немеси, тоолор. Да что ты, черт побери, такое несешь? 3 март Кыргыз Республикасынын туусу күнү. Кыргыз Республикасынын туусун кабыл алган. Кыргыз Республикасынын желеги кызыл түстө, ортосуна түндүк түшүрүлгөн. Биздин байыркы көчмөн калк болгон кыргыз элинин боз үйүнүн түндүгү чагылдырылган. Жана анын айланасындагы нур Манас атабыздын 40 чоросун элесин берет. Барыбыз байкагандай, студенттер арасында сурамжылоодо айрым туура жана айрым ката жооптор болду. Кантсе да кайгырууга болбойт, себеби жаштар арасында желек тууралуу кенен эле түшүнүктөр бар экенин байкадык. Ар бир элдин өзүнчө мамлекеттүүлүктөрдүн атрибуттары бар. Ошол атрибуттардын бири бул желек болуп эсептелет. 1992-жылы 3 мартта легендарный парламент азыркы желегибизди кабыл алган. Эми бул желекке токтолуп өтсөк, желек кызыл түстө болуп, атайын ортодо күндүн нурун төгүп турган күндү элестеткен. Ал күндүн нурлары болсо кыргыздын 40 уруусун чагылдырып, атайын 40 нурду берген. Себеп дегенде баягы кыргыздын 40 уруусун ушул жерге чагылдырган. Анын ортосунда түндүк бар. Түндүк болсо бул баарыбызга белгилүү болгондой, биздин кыргыздын боз үйүндө асман менен жерди байланыштырып туруучу түндүк болот. Эгемен элибиздин өз алдынчалыгын далилдеген мамлекеттик белгилер, гимн, герб жана желек тууралуу маалымат билип жүрсөк ашыкча болбос. Кыргыз элинин желеги ар дайым желбиреп турсун. Сиздер менен Ошимпунун Мурастили студиясы, майрамыңыздар менен.